Мен Садыгалиева Чолпон, Чүй областынан Карабалта шаарынан болобуз. Биз келечек кооперативин жолдошумдун эжекеси аркылуу угуп келгенбиз. Бирок келип ишенбей эле кетип баратып, анан бизде иштеген бир агент бала бир жерден үй алып атыптыр, ошону көрүп анан сразу акчаларын төлөп кеткенбиз да ошол күнү эле. Жолдон кайрылып кайта келгенбиз аларды көрүп. Биз 2 миллион 800 миңге жазылып, ошонун 25%-ын төлөгөнбүз, 700 миңин. И плюс 4% эменин кооперативдин содержаниясын 112 миң. Өзүбүзгө жакты, району да жакты, бир бөлмөлүү. 40 квадрат метр. Жакшы. Биз өзүбүздүн айылда бизнесибиз бар жеке. Кичинекей, бирок мындай өзүбүзгө же ошодон чогултканбыз. Балдарга үй алып берсекпи деп, бирок ошол жетпей жүргөндө анан ушуну угуп келгенбиз, калганын бияктан жеткизип алалык деп. Жазылуу эле алган жакшы го, ошончо күтүп убакытты эметпей. Мен өзүм магазинде иштейм да, көп эле кишиге реклама кылып эле айтып эле атам, биз ушинтип үй алып атабыз деп. Бизде уже айылда көп эле укту. Биздин аркабыздан да жазылабыз дегендер да бар. Бизге жакты. Просто ал акчаны чогулткан кыйын болуп атпайбы, убакыт көп керек болуп атат. Келечек кооперативине аябай эле жакшы экен, мындай үй жокторго үй алып, азыр көп эле квартирада жашап отурушпайбы? Ошо квартиранын төлөй берип өздөрүнүкү болуп калып атат да мында. Берки квартирада жашагандардыкы төлөй берет, бирок ошо үйүнүн ээсине эле төлөп берип коюшат да, мында өздөрү үй алып алышат, жакшы эле.